Meni qara. Assalomu alaykum, Jamol. Aka, Özgün платный дорога. Ana Kızıl Jağı. Өзгөндүн жаңы жолунда түн ичинде унааларга жаш өспүрүмдөр таш атып жатканын айтышууда. Жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясын карап койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Бул видеоролик көптөгөн айдоочуларга жетип баруу үчүн, сак болуш үчүн албетте видеого лайк басып комментарийге ой пикирлериңизди калтырууну унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Курманбеков мырзалы. Өспүрүм балдарга жакшы тарбия берели. Каны кызуу жигиттердин алдында акылга сыйгыз сөздөрдү сүйлөбөй, жакшы насаат айткан карыялар болсун. Кимдир бирөөгө кызыктуу окуя болушу мүмкүн, а кимдир бирөө мынтип машинасын талкалап, а кимдир бирөө жаракат алып отурат. Бирөөлөр машинага таш ыргытышса керек. Болбосо жерде жаткан таш учуп келип айнекти тешмек беле. Meni qara. Assalomu alaykum, Jamol. Aka, Özgün платный дорога. Ana Kızıl Jağı. Пассажирдин башына таш тийип, мына таш. Лобойду тешип кирип кеткен. Бир эмес, эки жерин. Ветровикти да сындырып өтүп кетти. Турсаң. Мына айнек. Полный сындырып өтүп кетти. Дорога, она Кызыл. О, ветровикасын. Платный дорогага салбайлы койгула. Бул тынчыраак, марак менен эле өтүп кетиш керек экен. Ana Kızıl Jağı. Постон жаңы эле өткөн. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бишкектеги мейманканалардын бирине күтүлбөгөн коноктор келип, бир адамды тоноп кетишти. Милициянын айтымында каракчылар жабырлануучуну уштуу нерсе менен коркутуп, $50,000 телефонун алып качып кетишкен. Тартип сакчылары кылмыштын изи суу илекте 22, 26, 21 жаштагы 3 шектүүнү кармаган. Учурда алардын башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда. Кийинчерээк милиция кол салгандар $50,000 эмес, $50 алышканын тактады. Баткенде жарылган снарядтан жабыркаган эне баланын абалы айтылды. Бүгүн 10 январда Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Каарманбек Пайдавлетов Баткен облусунун Лейлик районундагы Аркаик айылында снарядтын жарылуусунан жабыркаган эне менен кыздын абалы менен таанышты. Ал жабыркаган үй бүлөнүн атасы менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп чыкты. Министрдин орун басары бейтаптарга бардык зарыл медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын жана алардын абалы туруктуу экенин баса белгиледи. Дарыгерлер жабыркагандардын тезирээк сакайып кетүүсү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Медицина кызматкерлери жабырлануучуларга үзгүлтүксүз жардам көрсөтүп, алардын ден соолугун көзөмөлдөөнү улантууда. Билет баасы 4100 сомдон башталат. Ош Каракол Ош багыты ачылды.
9 январда Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы Ош-Каракол-Ош багыты боюнча биринчи каттамын ийгиликтүү аткарды. Бул Кыргызстандын жарандык авиациясы үчүн тарыхый күн болуп калды. Ош жана Каракол шаарларынын ортосундагы жол болгону 1 саат 20 мүнөттү түзөт. Каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Билеттин баасы 4100 сомдон башталат. Сатып алуу үчүн Asman Airlines мобилдик тиркемеси